вашей нелегкой и ответственной работе. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, бүтүрүүчүлөр, кичинекей биздин бөбөктөр, алтындай болгон мугалимдер жана ардактуу ата-энелер. Баарыңыздарды көрүп биз кубанып турабыз. Дүйнө жүзүн басып турган апат бизден алыстады деп мен эсептейм. Мына бүгүн баарыңыздардын күчүңүздөр менен, ата-эненин, мугалимдин күчү менен бир жарым жыл балдарды үйдө окуттук. Мен ойлойм, мындай нерсе кайрадан кайталанбасын. Ардактуу ата-энелер, сиздерге да ыраазычылык билдирем. Бардык кыйынчылыктарды, балдарыңыздардын билими төмөндөп калбасын деп кыйынчылыктарды көтөрүп, мына үйдөн шарт түзүп берип окутуп турдук. Ал эми ушул жерде балдарды окутуп турган мугалимдер, сиздерге мен таазим этем. Рахмат. Оңой жумушту аткарган жоксуңар. Мына баарыбыздын тилегибизди берип, быйыл кайрадан мектеп кучагына келип, балдарыбыз менен баарыбыз жакшынакай майрамда турабыз. Урматтуу окуучулар, мен сиздерге ишенем, мен сиздерге таянам. Сиздер азаматсыңар. Кыргыз элинин келечеги сиздерсиңер. Дүйнө жүзүнүн үстүндөгү жайнап өсүп турган гүлдөр мына сиздер. Ата-энеңиздер дагы, мугалимдер дагы сиздер үчүн жашап, сиздер үчүн билим берип жүрөт. Билим алып, келечекте мына азыр биздин акимибиз Курманбек Гайыпбекович айтып кетип атпайбы? Бизге жардам эмес, биз жардам берели деген. Мына ушуну цитата кылып жүрөгүңүздөргө алыңыздар. Сиздер дагы келечекте алдыга коюп, багытыңарды бийик коюп, оюңарды терең ойлонуп туруп жакшы окуңуздар. Билим менен сиздер каалаган жериңиздерге жетесиздер. Билимиңиздер бул сиздердин түгөнгүс байлыгыңыздар. Ал эми бүтүрүүчүлөргө ак жол каалайм балдар. Быйылкы окуу жылын жакшы